Береке достор, урматтуу мекендештер. Азыр биздин ыйманчыбыз операцияга кирип жатат. Мынакей. Ийгиликтүү өтсүн, Кудай кааласа. Неме ажыма үжөбүз кирип жатат кошо. Макул, ийгиликтүү өтсүн. Assalamu alaikum, hurmatуу мекендештер, hurmatуу бир туугандар. Биз буйруса Бишкек шаарындагы ушул балдар ооруканасына буйруса келдик. Ыйманчыбызды алып келдик. Албетте жанагы профессор айткан иш боюнча эле токтолбостон биз ошол жерде Казакстандагы көз дарыгери менен да кеңешип, негизинен бул процедураны баары бир алыш керек экен. Кече биринчи айткан баягы ийне саю процедурасын, как бул мини операция болуп калат экен да, экинчиси лазерный операция болуп калат экен. Андан кийин баягы негизги чоң операция жасалат экен. Биз буйруса ушул процедурабызды алдык. Кудайга шүгүр, Алматыдан аман эсен келип алдык. Бирок урматтуу туугандар, негизи ыйманчыбыз үчүн баарыңыздар күйүп атасыздар. Баарыбыз күйүп атабыз, аракет болуп атат. Эми Аллах Таала бир ушул мээнетти кайтарар буйруса. Дуа кылып туруңуздар туугандар. Буйруса бул балдар ооруканасынын мына ушул арабтар салып берген өзүнчө чоң имарат экен, ушул бөлүмүндө. Бул жакта бизди операцияга, урматтуу туугандар, киргизген жок. Операцияга бизди Айжам Алажекебиз кошо кирип чыкты. Азыр Айжам Алажекебизден да биз кыскача неме алабыз. Анан негизиси Айжам Алаже менен кошочу жанагы Венера эжекебиз жүрбөдү беле? Ал Венера эжебиз азыр ушул баланы алып жанында калды. Айжам Алаже, саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы. Маанайларыңыз? Жакшы. Ыйманчыктын операциясына кошо кирип чыктыңыз да? Ошо кирип чыгып өзүм кармап турдум баланы. Жакшы, эки көзүнө тең жасалды. Инъекция. Бала кандай мындай? Акыбалы кандай? Кыйналып, кечекин ыйлап? Жакшы эле. Во время операции ыйлады. Азыр басылып жакшы эле? Азыр басылып жакшы. Медсестрабыз менен отделениеде калды. Венера эжекебиз, Венера эже менен стерильный зонада калсын деди. Калып жаткырып койдук. Азыр баягы биринчи процедурабыз ушунда алыныппыз да. Биринчи процедура болду. Эми Кудай кааласа 2 жумадан кийин жана лазерге келгенге аракет кылабыз. Как раз ушул жана 2 жумадан кийин Казакстандагы ким эле дарыгерибиз? Асель Үсөнбаевна келип Бул жакка келет да, өзүм көрөм деген, кечегиде. 13-үндө барам деген, 13-үндө келип көрүп берем деди. Балабыз боюнча эми айтканда туруктуу да, жанар эмес азыр. Азыр туруктуу. Жаман эмес, жакшы эмес, ортодо да, туруктуу. Ушул нерсени кармап турганыбыз өтө чоң. Азыр бул жерде дарыгерлер айтып атпайбы? Негизинен бул баланын состояниясын айтканда жакшы эле. Кээ бирлер такыр бул көрүүдөн канча каражат сарптаба, кайсыл жакка барба, мындай үмүт жок болуп калат деген сөзүн айтып Убагында көрүп калганыбыз буга чоң плюс болгон да. Убагында көрүп, биринчи инъекциясын жасатканыбыз баланын көзүн жакшы абалда кармап турду да. Эми мындан кийин дагы аракет кылып, ошо биротоло сактап бергенге аракет кылышыбыз керек. Эми азыр бала кичинекей болгон үчүн ооруп калса, айттым го, гемоглобини түшүп кеткен болсо, бул кайрадан өзү оору чоңоюп кетиши мүмкүн. Түшүнүктүү. Сизде эмне ойлор? Бала боюнча жакшы эле. Бала өзү жакшы, состояниясы жакшы. Неонатологдорго да көрсөтүп, бар жогун текшертип келдик. Кыскасы бала үчүн мындай күрөшүнү токтотпой аягына чейин чыгабызбы деген кыжалатчылык ойлор. Аягына чейин чыгып коюш керек эми бул баштаган нерсени. Бул айрыкча жолдо таштап койгон болбойт. Ооба. Аракет кылабыз. Түшүнүктүү, рахмат. Сиздердин жардамыңар менен. Буюрса эл журтубуздун колдоосу менен, рахмат. Элибиз дуасы менен дегендейчи. Анан урматтуу туугандар, негизинен Айжам Алажекебиз Жалал Абад областтык балдар ооруканасынын көз боюнча бөлүмүнүн башкы дарыгери да, заведующийси. Мына ошол жерде канчалаган балким бейтаптарды, канча балаларыңыз бар? Мен өзүмдө 3. Мына өзүнүн 3 баласын, үй бүлөсүн таштап коюшу ыйманчык үчүн чуркап жүрөт да. Мен үчүн билинбестир, мен мындай жеке өзүм үй бүлөм мындай жеке өзүм үй бүлөм жоктугуна байланыштуу балким билинбестир, бирок бул эжелер мына Берке эжебиздин канча баласы бар? Анын 5 баласы бар. Көрдүңүздөрбү, Венера эже 5 баласын жолдошу улам чалып сурап турат экен.
эжекебиздин балдары мына баарын таштап коюп ушул нерсенин аркасында күрөшүү болуп атат. Эми жыйынтык болор деген үмүтүбүз бар буюрса. Анан так биз эжеке бүгүн бул жерде жаткан болсок, анан бул жерден Жалал Абадтык балдар ооруканасына сиздин өзүңүздүн бөлүмүңүзгө которуп ал жакта карасак болобу? Ал жерге дагы неонатология бөлүмүнө которуп, Негизи эле ошо ара төргөн бөлүмүндө сиздин өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып дегендейчи. өзүмдүн көзөмөлүмдү алып карап турганга уруксат алайлы, ошого аракет кылайлы. Себеби бул эмес массасы да жетип калды. Башка жака которуп ийриши мүмкүн да. Больница көпкө кармап турбайт. Анан ушу көзүнүн состояниясы үчүн карап турушубуз үчүн алып калганга аракет кылып көрөлү. Түшүнүктүү. Мына ушундай урматтуу туугандар, мекендештер, эми биз эртең барганда ошол балдар ооруканасынын жетекчисинен да биз суранабыз. Эми баягы булардын негизги максаты, ошол оорукананын негизги максаты баланын массасы веси жеткенден кийин дом малютага өткөрүлүп берилет экен да, мыйзам боюнчачы. Ал эми дом малюта бул Жалал Абадта жок, Ошко өткөрүлүп берилет экен. Дом малютага бала которулгандан кийин биз эчтеке кыла албай калышыбыз мүмкүн экен да. Балким ал жерге барып кабар алып турушубуз мүмкүн, балким ал жерге барып бир кичине тамак аш неме алышыбыз мүмкүн, бирок ал баланы көтөрүп алып операцияга алып барат элем, анан бияка алып барат элем, алар уруксат берип бербей да коюшу мүмкүн да. Биз ошого жеткирбестен биз бул баланын көзүн сактап жок дегендечи. Мейли ошол дом малютага өтсө дагы, бирок көзү жарыктыкты көрүп калса, биз ушуга себепкер болсок, бир адамдын өмүрүн, бир адамдын жарыктыкты көрүшүн, ден соолугуна себепкер болуп калсак, бул акыбетибизге дагы, акыретибизге дагы, Алланын астына барганыбызда дагы бир сонун керемет бир жаңылык боло берле да. Мына ошонун артында аракет кылайлы туугандар, мекендештер, күрөшөлү баарыбызчы, сураныч бул күрөшүүнү токтотпойлу, дуа кылып туруңуздар. Биз буюрса ушул больницадабыз, буюрса биз ушул больница менен так баланын акыбалын эми азыр кирип көргөзсөк болот эле, бирок реанимацияга кирип көргөзүлбөйт экен. Ошон үчүн ушунун баарын сиздер туура кабыл алыңыздар, туура түшүнүңүздөр. Балдар ооруканасын сонун өзгөчө кылып салынып берилиптир. Жанында негизги Венера эже бар, Венера эже карап атат. Эртең менен, буюрса эртең баланы осмотр өткөндөн кийин именно операция жасаган ушул больницанын дарыгерлеринен дагы бала боюнча сиздерге эжелерибиздин, дарыгерлерибиздин сөзүн алып беребиз буюрса. Аманчылыкта көрүшкөнчө дуа кылып туруңуздар иншалла.